чынында ушул жерден аябай сонун көрүнөт экен, Сыктан ой чиркин. Перзат, телекөрүүчүлөр менен саламдаша алайлы. Салам достор. Амансыздарбы биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр? Менин айылым көрсөтүүсүн баштайбыз. Кайсыл жерде дейсиздерби? Өзгөчө өрүгү менен, анан дагы чанда кездешүү Айгүл гүлү менен таанымал Баткен жергесинде. Ооба, хандар басып өткөн Баткен жергеси Дара айыл аймагына караштуу. Кан айылына кирип келдик биз, Перзат. Айылга киргенде эле казыбек, эң биринчи тарыхый жери, өзгөчө айтылуу табышмактуу Кудаяр хандын чеби менен таанышууну туура көрөлү. Себеби айыл тургундары эң биринчи мына ушул жери менен сыймыктанып мактанды. Анан дагы бизди бул жакта айыл аксакалы күтүп турат. Ооба, кенен таанышып, элдерге маалымат берип, мага да аябай кызык болот. Мага дагы сага дагы табышмактуу. Анда эртерээк кирип таанышалы кеттик. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Gel kızım, gel gele. Adaşlar, жакшылар, амансыздар. Gel gele, işiңер жакшыбы? Рахмат сиздерге. Айылыңар тынчпы? Тынч, өзүңүздөрдүн айылыңыздар. Келип үйдүңер, Кудайга шүкүр. Аманчылык. Биздин сунушубузду макул кылып, бизден мурун келип күтүп турганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ооба, Эч нерсе эмес. Эң эле биринчи мына ушул Кудаяр хандын чеби тууралуу тарых таржымалына кайрылып өтсөңүздөр, айтып. Эми Кудайар хандын чеби деп аталып турат. Бул Кокон хандыгын бийлеп турган Кудаяр хандын жетекчилиги менен курулгандыгы эл оозунда бүгүнкү күнгө чейин айтылып келет. Мындан тышкары ушул чептин жаралыш табияты тууралуу Кан чеби деп 17-кылымга таандык кылган дагы бир вариант. Кайсы бир дагы бир insanlar Шырдакбектин коргону деп айтылып келет. Бирок мунун ичинен Кудаяр хандын коргону экендиги эл арасында көбүрөөк айтылат. Бул боюнча легенда бар. Анан илимий, тарыхый эмгектерде бул чеп Кудаяр хан тарабынан курулгандыгы таамай жазылып келет. Чептин табияты чеп негизги 2 бөлүктөн турат. Баштапкы чеп 5 гектар аянтты ээлейт. Ал эми биз турган бул экинчи бөлүгү 1 гектар жерди тегерете курчалган. Чептин бири-бирине өтмө жолу да дубал аркылуу туташкан. Бийиктиги, коргондун бийиктиги баштапкы бийиктик 5 метрге чейин жеткен. Ал эми туурасы 1 метр 20 сантиметрге чейин жеткен. Чептин өзүндө, ооба, калыңдыгы. Чептин өзүндө сиздер көрүп тургандай катар көзөнөкчөлөр жайгашкан. Мына ошол көзөнөкчөлөр мылтыктын учу экин баткадай деңгээлде курулган. Анан 9 жолдун тоомуна дегенде ал учурда автожол болгон эмес албетте. Жанагы жолго, ат жолго тушталган. Ошонун өзү эле коргонуу максатында курулгандыгын айгинелеп турат. Кээ бир айтымдарга караганда бул чеп ушу элдерден салык чогултуу максатында да курулган деп айтып калышат да. Анын канчалык деңгээлде чын жалган төгүнү бар? Акыл менен Кудайды таанып тур дейт. Жергиликтүү элдин салык жыйноо максатында мынчалык чоң 6 гектар аянтты ээлеген чептин караманча кереги жоктур. Бул деген коргонуу максатында курулган. Бул жерде бир гарнизон турган. Кокон хандыгынын аскерлери турган. Ушунун өзү эле далилдеп турат коргонуу максатында курулгандыгын. Мына ошол учурдан кийин оңдоп түзөөлөр, же болбосо ушуну өнүктүрөйүн деп карагандар да болду. Эми чепти кайрадан калыбына келтирүү, реставрация иштери жакшы жүргөн жок. Жашырбай айтканда. Анан эми бул жөнүндө маселелерди коюп жатабыз. Кудай буйрса, келечекте болот деген ойдобуз. Качан? Мына жерде аябай кызык болот. Эмне үчүн мындай бөлүнүп же жамгыр чөгүп кеткенби? Бул бөлүнгөн эмес эле. Бул туташкан түп-түз чөп болчу. Кече Баткен кол калаңынын тушунда
1999-2000 жылдары бұл жерде 200 қырғызстандық жоокер тұрған. Мына ошол жоокерлердің учурунда өздерін қорғануға ыңгайлаштырып, мындай чоңкурчаларды ошолор казышкан. Чоңкурчаларды. Муну менен катар мынагу немени ошолор бүзүп туруп, эми куралдарын коюп, эки жактан коргонууга ыңгайлаштырып алышкан да, өздөрүнүн ыңгайына карап. Бул Баткен Коо каласында Баткен Коо каласынын тушунда бузулган бул. Буга чейин бул туташ бузулбаган бүтүн эле дуалдар болчу. Ооба чеп чыныгы коргонуу функциясын ошол Баткен Коо каласынын тушунда аткарды. чеп менен биргеликте эле ушул кан айылы эмне себептен кан деп аталып калган да? Кан айылы эми түштүк диалектиде кан, ичкилик көрдүк өзгөчөлүгү менен айтылат кан деп. Башкысы кен деген сөз го. Себеби жанагы Менделеевдин мезгилдик системасында орун алган элементтердин басымдуу бөлүгү ушул биздин тоолордун койнунда жайгашкан. Анда бул жерде алтын, күмүш, Албетте алтын, күмүш, алюминий, шуру, сымап, кендери бар экен бүт анда. бардыгы ушул кендердин койнунда жатат. Айрымдары иштетилген. Сымап кени Айдеркенин филиалы болуп 73-жылга чейин иштелип турган. Ал эми алтын жылганын кени изилденип бүттү, иштелип азырынча токтоп турат. Дагы бир нерсеси, согуш болуп канакканданбы, канаккан жер деп кан деп аталып калганбы, ар түрдүү версияларды жоромолдоого болот. Эми кайсыл уруулар отурукташат? Эми бул Капчыгайдын ичи бүтүндөй Ноқты башы Нойгуттар мекендеген. Кыргыздын байыркы Нойгут уруусундагы элдер жашап келебиз. Абдан жакшы. Көрдүңүздөрбү, аябай тарыхка бай, сизди таң калтырып жатат. Чындагы кызылгум артып баратат. Ооба. Ушул айылды кыдырып бүтмөйүнчө мына ушул кызылгум бүтпөйт да. Туура айтасың, Перзат. Чындыгында Азамат абага ыраазычылык айталы. Анан баштапкы биз Нокат айылына барбадыкпы? Ошол айылдан алып келген мына эстафеталык белегибизди Азамат абага тапшырып койбойлубу, кантесин? Азамат аба, бул Нокат районунун Күнгөй Кожеке деген айылынан мону Рахмат. эстафеталык белек сиздерге берип жиберген ушул айылга. Ай, рахмат. Тапшырып коелу. Ай, рахмат. Үйүңүзгө бир Белегиңиз кут болсун. Рахмат. Берген Кудайга жагыптыр дейт. Силер белек берсеңер мен толкунданып кетпедим да. менин айылым көрсөтүүсүнөн белеге. Ой, рахмат. Үйүңүзгө асабыңыз. Биз сапарыбызды уланталы, так ыкмактуу, кызыктуу, тарыхый жерди кыдыралы эртең. Силердин ишиңерди ийгилик жылоосун албетте. Рахмат. Байдыкем таң калганда, кыргыздын жери сопсонун кыйласынан сонун чай ичип кеткен деп турат. Чаардап досторум деп. Биз деле кече ош болдук эле өзүбүзчө 99-жылдан облус болуп калдык. Баткен облусту болуп. Баткен облусунун Дара айыл аймагына караштуу Кан айылында 200гө жакын кожолук, 600дөн ашуун калк жашайт. Деңиз деңгээлинен 1555 метр бийикте жайгашкан. Чыгышынан Тунук суу айылы, батыш жагынан Сары Тала айылы менен чектешет. Айыл эли негизинен дыйканчылык, багбанчылык, мал чарбачылык менен алектенип келишет. 2010-жылы мына өзүңөр көрүп тургандай Дара айыл өкмөтү 2 бөлүктөн турат. Жокору зона жана алдыйкы зона деп бөлөбүз. Алышкы аймактар болуп эсептелет. Быйылкы жылга 1 километр Кан айылын асфальтташтыруу, жарыктандыруу иштери алдыбызда турат. Көйгөйлүү маселелердин бири болуп негизинен биздин жол маселеси бар. Өзүңөр көргөндөй мына биздин тоолуу аймакка жолубуз начар болгондуктан чоң жүк ташуучу автоунаалардын келиши кыйын болуп атат. Анан ушул жолдун көйгөйүнөн тоо кендерибизге кен байлыктарды иштетүүгө биздин инвесторлор тартуу кыйынчылыгы туудуруп атат. Охо, Шилтай.
Бұл жерде өзгөчө дүкөн бар екен, Перзат. Қарач, бүт барды бар екен. Бұл жақты көрсең бұл? Үйге керектелуші шаймандар екен. Электр жабдықтары. Кийимдер да бар ғой? Бұт киімдер де бар екен, қарасаң? Бұт киімнің барлық түрі бар оқшайды. Киім-кечек. Мынаке, құрметті телегөршілер, бұл айылды білесіздер. Дара айылы, қан айылы, бұл Зардалыны білесіздер де, Зардалы қаншалық алыс. Ошо Зардалыға жақын екен бұл айыл, ошенсе дағы бұл жерде Баткенге қарағанда арзан сатылады дейді. Ооба, Дүңбада, Чакан айылда барын тауға болот. Кийим-кечек пе, шириндиктер, таттуулар, продуктулар жана башка баарысын табууга болот. Анан дагы өзгөчөлүгү Баткенде башка жерге караганда Дүңбада арзан сатылат экен. Ооба. Аябай кызыгып көрөлү. Ушинтип айылдын тургундары айылдын элине шарт жаратканы мындай ичиңди жылытат да, Перзат. Эсептеп коебуз. Буларыңыз канчадан? Урмат шөкүрөшү 60 сом. Ne oldu? Арзан экен, 50 сом мынау. Арзан ғой сізде, эмнеге арзан? Эми ошол алып келип эч канча койбой элге сатабыз, элдин эмес өзү Ооба, элибиз кымбатты көтөрө албайт, элибиздин шартыга жараша арзан эле кылып сатып тез оборот болот да, жакшы. аябай таң калдык. Чакан эле айыл экен, бирок бүт баары бар экен. Кантип шарт түздүңүздөр? Жолдун узактыгы тосол болгон жокпу? Жолдун узактыгы биз эми үргөнүп калганбыз, өзүбүздүн айылыбыз. Үргөнүп калганбыздан ушу күнү түнү ушу эл менен элди камсыз кылып ушу түнү күнү товар ташыйбыз, соода кылабыз. Эл Кудайга шүгүр, эл жакшы, эл үргөнгөн. Бүт. Каяктардан алып келесиздер? Кара суудан алып келебиз, Оштон, Жалал Абадтан алып келебиз. Анан канча нерсесин Баткенден алып келебиз. Аябай сонун экен, колдо жасалган буюм тайымдар да сатылат экен. Көрүп суктандык. Ооба, рахмат эже. Мындан алалы эми. Содаңыз берсин. Аман болуңуз, тынч болуңуз. Жолдо жеткиребиз. Казыбек экөөбүз ошентип айылды батыраак кыдырып чыгуу үчүн эки тарапка жол алдык. Мен дагы бир кызыктуу каармандарга туш болдум. Өзгөчөлүктөргө бай каада салт, үрп адатты бекем карманган айыл эли апаларыбыз чогулуп азыр баланы бешикке бөлөгөн жатыптыр. Келиңиздер, мен азыр туш болдум. Сиздер менен биргеликте анда көрөлү. Перизат, туура айтасың. Мына биздин Чакан тойдун үстүнөн чыкпадыңарбы? Ал жакшы болду. Биздин мына бешикке бөлөө салтыбызды неме улантабыз. Мына биринчиден бала унчукпай жакшы уктасын деп босок тиштетебиз май менен, анан салмактуу болсун деп бул 3 жолу бияка түшүрөбүз. Оор болсун деп. Анан Бул өзгөчө экен го. Мекадай көбөйүп жүрсүн деп муну дешке ушун макан чачып бияка түшүрөбүз муну дагы. Бул аймактын өзгөчөлүгү окшойт анда, Баткендин. Баткендин өзгөчөлүгү ушунда. Жакшы. Макадай көбөйүп жүрсүн деген салтыбыз бар. Андан кийин? Андан кийин баланы бөлөйбүз. Буну баланы 3 айлык болгондон баштап бөлөйбүз. Мунун өзгөчөлүгү асты курук болот. Анан омурткалар бешикте түз өсөт. Жакшы экен. Ысырыкты берип койчу. Алас, ар беледен калас, уйкусу тынч болсун. Жакшы жатсын, бизде ушундай. Эми баланы бешикке бөлөгөндө эмнелерге көңүл буруш керек? Эмнелерге көңүл буруш керек? Енді біз мұны мынтип жакшылап монтип түздөп бөлөгөндөн кийин анан алдай айтабыз биринчиден эле. Анан алдайда азыр айтып берет. Бул аймакта дагы бешикке баланы бөлөөдө өзгөчөлүктөр барбы дагы? Өзгөчөлүктөр ар бир айылдын өзүндө өзгөчөлүктөр бар биздин айылдарда. Мына тагыдан таштадым. Мисалы үчүн кыз балага мынтип мончок байлап коебуз, уул балага чүкө байлап коебуз. Анан эми мына алдай айтуу башталат азыр. Аты ким бул
bu balan? Айбике, kız bul. Aybike kız be. Ana. Uykusunu verdi enesi. Hayaldeki çinem, apan gelet işinin. Doktor doktor ilaba, süt pişirip içirim. Doktor doktor ilaba, süt pişirip içirim. Kaltayın kanadı, küküp geldi karacı. Iylak eken devesin, uşuluydun balası. Iylak eken devesin, uşuluydun balası. Alday aytıp bütkөндөн кийин биздин айылдын эң кадырлуу байбичелери, аксакалдары дуа берип коюңуздар. Балабызды ömrü uzun bolsun, ırkысы palvan bolsun, elge керектүү kızlardan, baldardan bolsun. Ömrü uzun bolsun, ata-enesi huzurunu körsün, baktılуу kızlardan bolsun. Ömrü uzun, rızkısı palvan bolsun. Amin. Şu yerге kelgenler bardığınızda hoş gelipsizler. İmandar, Yelpiri'den kelgenler daha bardığınızda hoş gelipsizler. Оң жағымда Қанат балбан, сол жағымда Арслан балбан. Бай келсе 200 сом. Қанат, давай. Жақсы қалмадыңар ма? Давай. Мен оң жағымда Кәрім палбан, сол жағымда Жәмір палбан. Екеуінің байгасы 1000 сом. Мына бәрі өзгеше қызықты өсіріп отат. Күреш болат бұл жерде. Елдің маңайын көріп отыр. Аябайсан. Бұл жерде азыр Карим палуан менен Замир палуанмен күреш болуп атат. Көрүңүздөр, қызық. Болды эми башка бай. Жәмір палбан жеңді. Оң жағымда Абдығапар палбан Қайыңды айылынан келген. Сол жағымда Кен айылынан келген Атабек палбан. Байгелер 1000 сом. Эки колун эми өткөрүп алып атам наргы. Жаңгал мыхлеп бош. Болды я? 2 Атабек палбан жеңишке жетти. Казы эгеним биздин айылда ошол ар апта сайын ушундай жаштарды чогултуп кыштын күнүндө бекерчиликтен ушундай спорттук оюндарды өткөзүп турабыз. Күрөш, аркан тартыш. Азыр аркан тартыш болуп атат дейм, Күрөштөн кийин. Азыр эми мына аркан тартышка күбө болуп атасыңар. Мына азыр эки команда өзүңөр көрүп күбө болосуңар. Ana, dayanıklar onda. Başladık mı? Başladık. Başladı.
жаһан тартышта жаңырық командасы жеңүүчү болуп табылды. Ага, эми бул мектепте канча жыл эмгектендиңиз? Мен бұл мектепте bir 40 жылдан ашық іштеп, пенсияға шығып, азыр деле ошу пенсияға шығып алып деле іштеп жүрем. Быйыл Кудай буйрса 52 жыл болот. 52 жыл иштепсиз да, ушул мектепте. Оо, эмгегиңиз аябай зор экен. Кирип таанышалычан да. Агай, каналыңыздардан чакан экен. Кыргыз тилинен сабак берет экенсиз да? Ооба, кыргыз. Ата бул жакка отуруп маек куралы, агай? Мейли. 52 жыл мына ушул мектепте мугалим болуп иштедим деп калдыңыз. Ооба. 52 жылдын ичинде сиз эмне таптыңыз? Кандай ийгиликтерге жетиштиңиз? Ошол тууралуу айтпайсызбы? Ооба. Мейли, жакшы болот. Эми албетте бул көп жыл, бирок адамдын аракетине жараша болот экен. Биздин жерде өзүңүздөр айылды көрүп турасыздар. Райондун борборунан 100 чакырымдай алыстыкта турабыз. Ер эмгегин жер жебейт дегендей, иштеген адамдын эмгеги көмүскөдө калбайт экен да кызым. Bir 10 жыл завуч болдум, 25 жыл директор болуп иштедим. Анан ушул сиздер көрүп турган чоң корпусту 1986 жылы жер титирөөдөн урап калды эле. 76 күндүн ичинде элдик ашар менен бүтүрдүм. Ошондо мен директор болчумун 76 күндүн ичинде. Анан баалап райондук элге билим берүү бөлүмү көрсөтүп, мага Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинин мыкты төш белгисин беришти. Агай, көп жыл ичинде көп уул кыздарды тарбияладыңыз, окуттуңуз. Эми ушул айылдан чыккан, сыймыктанган окуучуларыңыз тууралуу айтып өтпөйсүзбү? Биздин ушул районго эле эмес, республикага таанылган, областтын жерлеринде ар түрдүү ишкана мекемелерде иштеп жаткан жаштарды тарбиялап чыгардык. Мисалы, мен эң сыймыктанган мен ушу бүтүрүүчүлөрүм ичинен техник илимдерин доктору Галбаев Жалалдин Токтобаев деген жигитибиз бар. Ошондой эле математика илимдеринин кандидаты Аркабаев Нуркасым деген Кылычбекович деген бул да жигитибиз бар. Анан Исраев Жусупбек Арыпович деген бар. Эми санай берсем аябай көп. Өзүмдүн балам деле, башкалар деле бүтүн ушул областтык деңгээлдеги ишканада иштеп жүрүшөт. Мен булар менен сыймыктарым көп, Кудай жакшы. Саитбуркан Сайкалов агабыз жарым кылымдан бери эң кызыгы бир эле мектепте эмгектенген. Бүгүнкү күндө дагы жашы 78ге да жетсе дагы мына жаш улан кыздарга сабак берип, кыргыз тили жана адабияты сабагынан өзүнүн сабагынын билимин берип, жаштарга акыл насаатын айтып, мектептеги эң сыйлуу, кадыр барктуу мугалимдердин бири болуп жүрөт. Агай, сизге рахмат. Мына ушундай кызыктуу каарман менен теле көрүүчүлөрүбүздү жалпы элдер менен тааныштырдык. Сизге да рахмат, өмүрүңүз узун болсун, эмгегиңиз ар дайым бааланып жүрө берсин. Сиңерге келип калам. Рахмат. Анда биз салыга карай сапарыбызды уланталы, Рахмат. Казбек биздин Шайра апалар. О, мына эжелер. Кандайсыздар апалар? Жакшысыздарбы? Амансыздарбы? Козголбой отура бериңиздер. Тынчсыздарбы? Мындай отуруп алайын. О, апалар чогулуп отуруп алып, ырдап бийлеп дегенде шамда отурат экенсиздер да. Oyun külkü şapka baskanı, Gökyüzün boysun açkanı, Ömrüne örnek verişi ay, Örgün eller Kırgızistan'ı. Ay Kırgızistan'ı, oy Kırgızistan'ı.
Жөнө бер Кыргызстаны. Чындан өнүм жетпейт экен мен. Кээде эжелер ушундай болуп турат. Сонунда айткансыздар. Жараштырбы? Менин оюмча жарашты көрүнөт. Мына ушул өзгөчө улуттук кийимдер Зарипа, Кундуз жана Махабат эжекелерибиздин колунан жаралган. Элеттин жоопкерчиликтүү ишин мойнуна алып, эжекелерибиз 5 жылдан бери улус чеберчилик менен алектенишет. Өзүңүздөр көргөндөй эле курак курап, сайма сайып, кыздардын себин даярдап, элге сонун пайдасын тийгизип келишет. Туурабы эжекелер? Туура. Чебер эжелер менен кызуу маек куруп олтурганда казыбек чалып шаштырып калды. Айылдын өзгөчө уникалдуу болгон жылуу суу деген жерине чогуу баралы деген сунушуна жок дей албадым. Айылыңыздар аябай суук экен, а? Аябай суук экен. Мына жаман. Салышым. Айылдан 12 чакырым алыста жайгашкан жылуу сууга бийик тоону аралап, катаал жолдор менен басып өтүп, кыскасы бир аз кыйынчылык менен жетип алдык. Ооба, чарчаганды айтпай эле коеюн, айрыкча Перизаттын коркконучу. Казбек, Перизат. Силерге айткан суу мына ушул суу болот. Касиеттүү жер. Бул жер караң экен да? Жарык шуз керек экен, а? Аз го суу. Бактагы эми бул жылуу суунун дарылык касиети кандай эми? Бул жылуу суу бул биринчиден тери ооруларга дары. Анан сууга өткөндөргө, кытышка ашказан ичинде жара чыккандарга да дары болот. Аллергия ооруларга дары. Муну илгертен ата бабаларыбыз баягындай жара чыккандарга колдонуп келген экен да. Мурда бул жер эч эме бойла жөн ачык эле дарыянын жайында эле көлчөктөргө түшүп, ошо сууга өткөн, жара чыккандарга доктор жок болгон да, алыс болгон бизден. Ошондо доктор ошо дарылык касиетти колдонуп келген да, доктор эле тери оорулар айрыкча ошонун айлап жүргөн. Эми бул канчанчы кылымдарга таандык? Кайсы кылыптарда окуйм? Бул кайсы кылымдарга таандык экенин биздин чоң аталарыбыз дагы илгертен ушул жерде мага Жопайда жашап келген дагы ушул жерге келип ишене кылып дарыланып жүргөн илгертен. Мун илгери качан чыкканын эч ким билбейт. Анан муну кийин эме кылып дарылык касиетин билген экен, анан адамдар келип оңдоп берди. Анан жокоту үйлөр салып, жака сууга чыгарып, эл билип. Ал эми азыр буга биз колубузду жууп, же бетибизди жууп ичсек болобу? Болот. Ушул жерден эле. Болот. Же атайын буну идишке алып сырттан жууп ичиш керекпи? Жок, бул жерде элдер кандай кылышат бул жерге? адамдар биринчи келип ушул жерден сууду алып, биринчи ичишеттер. Ичип анан сууга түшүп жуунат, суунун ичинде болгону 10 минут турат. 10 минуттан ашык турса башы айланат арканда адамчы. Анан 10 минут турат, анан бетте самындан жуунбайт. Жөн кирип сууну сиңдирип, анан ашынып кийин алат. Ошондо да кошот. Жок, бул суу токтобойт. Бул кышында кичине азаят, жазында да улуулайт. Бул дарыянын деңгээли менен жүрөт. Дарыя пасагында кичине азайып пасаят. Дарыя көйгөндө көйөт. Кандай? Канча градус? Температура 41-8 температурасы. Градус менен өлчөп, минусдорго эме тартабыз. Анда ичип көрөлү. Перизат мен түшүп көрбөймүнбү? Кандай дейсиң, а? Кандай? Мына пивада ичип Ошол бир чайкап. Охо, бул аябай жылуу экен, Перизат. Тишким келип атат.
İçesini görsen? Да, түшүп içeyim ha. Жыты дагы башкача бакыт аке. Бул жыт кайдан? Эмне үчүн мындай башкача жыт? Судун составында ошол эмелер бар да. Эмнелер бар? Бул составда 32 химиялык элемент бар. Көп ооруларга да кальций бар мында, көбүнчө кальций. Жыт даамы дагы башкача экен. Анан жылуу экен. Чындыгында касиети өзгөчө экен. Эми бул сууну бир ичкенде эле айыгып кетишеби же атайын курс лечения кылып ичиш керекпи? Муну энди эме лечение кыламыз бир 10 күн ичсе дагы жакшы болот. Анан 5-6 күн, 3 күн, 4 күн туруп кетишет да келгендер. Ошо 3 күн, 4 күндө уже айлыгып кетет десе. Ошончо бир күндө дагы эле кытышкактар айлыгып кетип калат. Жакшы экен. Бул чындыгында өзгөчө экен. Бул нерсени жайылтууга аракет кылдыңыздарбы? Мисалы аймактарда эле жайылган болушу мүмкүн да, жалпы эле Кыргызстанга, чет өлкөгө жайылтып, дартына шыпа издегендерге атайын сунуштадыңыздарбы? Мындай аракеттер. Былтыркы жылы телевидение келип тартып кетти, эми ошондон чыгып атат, эми мындай полный Кыргызстан боюнча жайылалы. Чакан чыгармачыл топ менен биргеликте дарылык касиети бар булактан суу ичип, чындыгында курамында көптөгөн химиялык элементтер бар экенине ынандык. Мындай касиеттүү булактын даңкы Кыргызстанга эле эмес, дүйнөгө таанылса деген жакшы бир ой тилек пайда болду. Ошону менен катар элинин кең пейилдиги, меймандостугу, жеринин өзгөчөлүгү, байыркы тарыхый жерлерге бай экендиги бизди абдан таң калтырды, кубандырды. Кичинекей айыл болгону менен элинин пейили кенен экен. Анан дагы өзгөчө коз тарыхый жайларга бай кызыктуу Баткен жергесинде болдук. Менин айылым көрсөтүүсү мына ушундай кызыктуу программаны сиздерге чалдырып берди. Ооба, биз Дара айыл аймагынын Кан айылында болдук. Ушул айылдан кийинки айылга мындай сонун белек айгүл гүлүнүн элеси түшүрүлгөн. Баткендин символикалык өзгөчө чанда кездешүүчү айгүл гүлүн мына ушундай белекте кайсыл айыл эң биринчилерден болуп алгысы келсе, бизге биринчилерден болуп экран алдына жазылган номерлерге байланышыңыздар. Өзүңүздүн айылыңыз тууралуу кызыктуу маалыматтарды, өзгөчөлүктөрдү, таланттууларды, өнөрлүүлөрдү сөзсүз бизге WhatsApp номери аркылуу же болбосо байланыштык номер аркылуу байланышыңыздар. Ооба, бул сиздерге белек болуп калат. Ал эми биз болсо коштошуп калабыз. Аман болуңуздар. Айыл өнүксө өлкөнүгөт, айылдын өнүгүшү үчүн дайыма баарыбыз салымыбызды кошолу. Амандыкта көрүшкөнчү. Чанда кездешчү айгүл күнү менен тааныма. Бул суунун өзгөчө бир жыты бар экен. Жыты ушул жерге чейин жытталат. Алып көрөбүз азыр. Кийинки көрсөтүүбүзгө башкача сак саламатта болуңуздар бейлер. Келип, жылуу сууга келип, дал алып кетсеңиздерге биз